Mınake Kuda kalasa yeni say can konuşu. Qanday yaxshimi? Qanday yaxshimi? Qanday yaxshimi? Qanday yaxshimi? Qanday yaxshimi? Qanday yaxshimi? Tak. Ne oldu? Qanday işleriyoruz? Tak, aporolar koyuldu ya hemen. Sonra kalmadı hiç. Aporolar koyuldu, su tartıldı. Kanalizasyon dayar, büttü. 40 uy отоплениясы бүтүрдүк. 40 uy ataplenesi büttü. Ya. Ha, gazlı çıkanday Allah. Светасы чыкты, аны сизге беребиz. Şu gazlı alıp geç gerek. Tak, MCS bu жерде бар талапқа жооп берип, карап койдуңуз ба? Карап эметиң, sana бүткөндөн кийин мондай деп жүрбөңүз, макулбу? Meni butları çeşip koy, toprak menен başçılık ha. Eme desoğunlar жақсы болады деп toprakka bastırışıyla. Azı toprak hiç kim basmasa gerek ha. Xitaylar da taң kalıştı mı? Kırgızlar kıyın eken bizden dedi ya. Tem böyle oştuklar. Hazır aябай катуу иштеген чагымда келип алыппыз дейт. Ушундай таң калышат. Мынакей урматтуу жетекчилер, көрдүңөрбү жумушту мынакей баардыгы ушул силер менен бирдикте жасап атабыз. Баардыгы мынакей. Мы доказали, иштесе болот депчи. Бул жерде жалгыз эле кытайлар иштеген жок. Где-то бир 60га жок, 70ге 30 болуп калдык. 70% биздин өзүбүздүн местный куруучулар, 30% Кытайдан келген курушчулар. Кытайдан келген курушчулар мына монолитин коюп атат. Кирпичтерин көтөрдү, бол и үстүндөгү перекрытиясын, покрытиясын коюп берди. Башка жумуштарын баары биз өзүбүздүн эме. Биздин местный усталарыбыз. Түшүнүңөрбү? Намат бүт тартып чыгаргыла. Теперь бул жерде 341 үй болуп калды, э? 341 үй кудай каласа. 344, 341. 341. Все, давайте. Бала кезде топrak менен басып, тем эле апам раматырга айтчу, эметепчи. Эметип жүргүлө, бутуңарды чеп чаңга баскыла. Сонун болот депчи. Эч качан болгон. Көрдүңүзбү? Ушунчалык сонун. Бул жерде газ болот. Газ. Отоплениясы бар, сусу бар, канализациясы бар, свети бар, бардыгы как в городе. Шаарда кандай болсо ошондой шарт, условия. Городок болот. Биринчи канализация бар, ысык суу, муздак суу бар, городской. Отопление бар, электричество бар, газ бар. Главное, бардыгы. Эмебиз ичиндеги отопление и ток менен да ысыйт, көмүр менен да ысыйт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бардык условия. Я. Школа бар. İçinde var. Я. İçinde bu. Жок, бул жагында. Ооба. Сол сабек бияк тетягында каралган. Урматтуу бат баскыла. Урматтуу журналисттер, урматтуу жетекчилер, могу үй бизде 95% бүттü. 95% бүттü. Az içinde киргенде карап көрөсүңөр. Бул жерде биринчи центральный канализация, водопровод, суу, ысык суу, муздак суу, отопление, газ, свет. Шаарда кандай шарт болсо ошондой. Түшүнүңөр да? Az мынакей эгер силерди мындай выставкага алып келген жокмун. Өзүңөр көрүп, оюңарды дагы айтып келем. Могу мондай болсо татынакай болмок, коозураак болмок деген сунушуңар болсо айтышыңар керек. Түшүнүңөр да? Мынакей дагы бир жолу кайталап берейин. Мынакей биринчи канализация бар,
su бар, ысык суу, муздак суу бар, газ бар, свет бар, отопление бар. Бардык шарты бар. Кудай кааласа, ноябрдын Азамат Канбекович, ноябрдын 20-ларына Кудай кааласа 200 үйдү тапшырабыз, 250 тапшырабыз ба? 200 да? 200. Ошондо 200 тапшырсак, нар жагында 100 калат экен, э? Кана көрөлү, бисмилля деп, э? Могу жерге эме болот да? Ооба. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Бул спальный. Спальный сыяктуу да бул, а? Бир комната, өздөрү разберутся. Так, могу эме. Ваннасы, мына. Так, аристон турат, мынакей ыстык суумуздакы бар, күзгү бар. Так. Унитаз турат, могу жер дагы терек четин оңдойбуз, а? Bu yakta vıçkası hoş gereken. Karaş gerek. Так, мынакей печке. Mo печкени, урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар, берип атсаңар. Могу, урматтуу коллегалар, могу печкени атайын ушундай буржуйка деп коет, мына. Жана биздин кичике мезгилден өткөн бул атайын көмүргө бул биринчиден көмүр жакса да болот, экинчиден могул жерде мынакей аристон коюп электрический сызса болот. Анан бул жерде эң эмеси жана биздин бала кезде ушул жерден чоңойгонбуз го, эсиңердеби? Мына могул жерде мына казанды асып, мынакей тамак даярдаса да болот да, тамак даярдаса болот. Казанды ачып эме дагы оокат ашың да пышат, үйүң да ысыйт. Ошого атайын ушуну, эми конечно чоң казан кайтпайт, бул жерге бир үй бүлөгө 6-7 киши экенен бул жерде оокат пышат. Шорпо бышырсаң болот, аш бышырсаң болот, мынакей. Газын да коюп беребиз, Кудай кааласа. Мына газын кете эмелер менен макулдаштырып, могу жерге коюп беребиз газын. Тартып чыгаргыла экен, урматтуу жетекчилер, урматтуу журналисттер. Бул жерде бүтүп атабы? Сонун экен мынакей. Мына карачы. Эмне дегенди кара? Кеңир болду. Кенен болду. 131 квадрат, Эшиктер да сонун мынакей. Эштерин да тартыла, карачы мына. Сонун кастер эштер. Мына аднар иштерин карагыла, мына кандай кооздук коюлду. Мына ушундай урматтуу журналисттер, урматтуу жетекчилер, баарына жана сностон снос жасадык үйлөрүн баарын. Ошо сноско түшкөн үйлөрдүн баарын ушул жака көчүрөбүз. Мына условиясын жана жогоруда айтып бердим билем. Өзүңөр дагы бир сыра карап тартып, чагылдыргыла мынакей. Бул Энесай жаңы конушу. Биздин ушул биринчи кезекте Көкүмбүй көчөдө, Жумабаева көчөдө, Жопас көчөсүндө, Абдыкадырова, Наваи, то есть биринчи очередь ошол сноско түшкөн үйлөрүн баардыгын алып келип көчүрөбүз. Кудай кааласа бул жерде грандиозный кылып ачылыш кылабыз, буюрса. Бул жактан ошол жогору жактан жетекчилерибиз да келет, чогуу бирдикте ачыш керек. Биз биринчи очередь ушул азыркы бүтүргөн үйлөрүбүздүн качествосуна тапшырып, что элдер жалпы кылбаш керек да. Отопление субайт экен, сууну субайт экен, канализацияң иштебейт экен, свет поточот экен деген вопростор болбош керек. Сону кылып керек болсо, азыркы өздөрү жашап аткан үйдөн дагы жакшыраак кылып беришибиз керек. Жакшыраак кылып. Самый деле жакшынакай болду. Мен эми жашап аткан үй бүлөлөрдү көрдүм. Бир соттук үйдө 3-4 семья жашайт. 1 соттук, 1,5 соттук жердечи, бул жерде биз 4 соттуктан бери отурабыз. Мына кыскасы, урматтуу журналисттер, урматтуу жетекчилер, муну тартып чыгаргыла, эл көрсүн, журт көрсүн, эмне жумуш жасап атабыз. Мынакей
Құдай қаласа ноябрдың 20-сында 200 үйді тапшырып новоселие қыламыз. Аға чейін светтеріміз келді, газымыз келеді, асфальт жолдарымыз бүтөт бұйырса, толық 200 үйді көшіріп алып келіп, осы жерде жайғастырамыз. Мына бүгінгі ертемененки рейд ушумен аяқтады. Өзүңөрмен бирдикте чогуу келечек базарын курулуш процесси менен баарын таанышып келдик. Ал жерде да Кудай кааласа ушул поздний срок 20-25 ноябрда полностью келечек базарын көчүрүп шаарыбыздын борборунда жайгашкан бир дагы базар калбаш керек. Бардык базарды көчүрүп алып келип ушул жака жайгаштырыш керек. Ошондо эл да тынчыйт, соодагерлер да тынчыйт, шаар да бошоп калат. Пробка да азаят. Так, ошол Кудай кааласа базарды иштеп баштаганга чейин биз мынакей эме УГД жеке жанагы Осмонова жолду 8 тилкели болуп атпайбы? 6 тилке. 6 тилкели ошонун 4 тилкесин объездге беребиз, жолго, объездной жолго. 2 тилкесинин ортосунан перегородка коюп, только 2 полоса базарга иштей турган кылыш керек. Түшүндүңүз да? Базардан чыгып, наркы объездге чыкпаш керек. Базардан чыкты, өзүнүн жолунда каттай берет. Сөзсүз тротуар менен болуш керек. Тротуар менен болуш керек. Түшүндүңөр, а? Бул базар боюнча. Теперь могу жерде энесе жаңы конушу боюнча, урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар, мына анча-мынча жанагындай туура эмес жасалып калган, либо силер байкап калган нерселер болсо, силер сөзсүз айтып деп, өзүңөрдүн эмегиңер боюнча айтып, карап, замечание берсеңер болот. Анткени биз бир командабыз. Буяка биз бирибизди сындап, же болсо бир могул жерде чатак болуп калыптыр деген келген жокпуз. Бирге барып чогуу келип, аны жасайлы деп келдик. Туурабы? Мынакей азыр чогуу кирип көрдүңөр, ичинде мынакей кириш эшиктен эле эшик мына бронированный эшик, ичинде межкомнатный эшиктер аябай татынакай эшиктер, монтаждары болгон, печкеси коюлду, отоплениясы бар, канализациясы бар, ысык суусу бар, муздак суусу бар, газы бар, свети бар. То есть бардык шарты бар. Алып келип эле жашаш керек болду. Ага чейин мына благоустройство, асфальтын, прожекторлорун баарын коюп бүтөбүз. Дегенде 46 гектар жер, биз 54 дедик эле 46 болуп калды. 46 гектар жердин азыркы могул жерде 341 үй курулуп атат. Монда жер тамдар. Булар где-то бир 20 гектардын ар жак бер жагы 22-23 гектар. И плюс 3 гектар сос объекттери каралган. Мектеп, садик, милицияхана, ФАП. Нар жагында дагы бизде 20 гектар жер калып атат, шаарга жакын жагычы. Ал жакты Кудай кааласа ал жака бийик үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү курабыз. Азыр биз могул жерге 20 гектар жерге 340 квартира батырдык, 340 семья. Ал жерге 20 гектарга эгер 9 этаждуу үй кура турган болсок, 6000 үй билеп атат. 6000 квартира болот. Эгер 12 этаж кура турган болсок, 7000 үй билеп атат. Эгер 15 этаж курсак, анда 8,5 миң үй билеп атат. То есть ошо жагы бизге мындай выгодныйраак дагы, жага шаарга да жакындап калдык. Ошон үчүн шаардын бул жагын буяка алып келип, центриндеги жайгашкан биздин жарандарын баарын көчүрүп алып келебиз. Азыр биз могу менен ушул 341 объект менен булар менен биз бүтүрөбүз. Мына Кулун компаниясы менен ар жактагы сос объекттерди сүйлөшкөнбүз. Сос объектти булар куруп берсе, нар жагын Кудай кааласа 20 гектарын өзүбүз курабыз. Өзүбүз куруп элди ошол жакка көчүрүп алып келебиз. Кыскасы, урматтуу коллегалар, ушундай бүгүнкү рейд ушу менен аяктады. Саат мынакей 4-төн бери туруп иштеп жүрөбүз. Чоң рахмат. Бүгүн дем алыш күнүнө карабай иштеп атасыңар. Урматтуу жетекчилер, бул баардыгы биздин шаардыктар үчүн, өзүбүз үчүн. Кудай кааласа дем ала турганда мезгил келет. Азыр жашпыз, голова на месте, акча бар. Урматтуу президентибиз, урматтуу генералыбыз болсо бизге дукту берип атат. Иштегиле батыраак кыймылдагыла деп атат. Жасайлык, куралы, элге жыргалчылык тартуулайлы, элге күлкү тартуулайлы. Так?
Калган маселелерди барып Кудай кааласа акырындап чечебиз. Дем алганга убакыт келет балдар. Азыр жашсыңар, энергия бар, күч бар, иштеш керек болот. Түшүнүңөр да. Азыр анда бүгүнкү рейд ушу менен аяктады. Саат 12-де микрорайон Анарда жанагы эсиңердеби? Жана бир келечек балдар чыгармачылык борборунда бир кичке мени мэр агай бир микрорайон Анарда жашайм, ошо үйүм домдун алдына асфальт жасап бергиле деп айтпады беле? Ошо жерде асфальтын дагы жанагы игральный площадкасы курулуп бүттү. Ошону барып ачып коебуз. Болду, эми бүгүнкү рейд ушу менен аяктады, все по домам. Рахмат чоң.